Өкмөт 1-июнга чейин 50 иш-чараны жүзөгө ашырууга белсенди. Алар төмөнкү багыттардын негизинде аткарылат. Калк үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, калкты вакцинациялоо, социалдык маанилүү айыл чарба товарларынын, тамак-аш азыктарынын тийиштүү корун камсыздоо жана аларга карата бааны кармоо. Негизги басым калкка электрондук форматтагы мамлекеттик кызмат жана тейлөө көрсөтүүнүн санын, сапатын жогорулатууга жасалды. Мында биринчи жарандардын 2020 жылдын үлгүсүндөгү электрондук жалпы жарандык паспорттарын, электрондук ID карттарды, электрондук айдоочунун күбөлүгүн, транспорттук каражатты каттоо жөнүндө электрондук күбөлүгүн ишке киргизүү пландаштырылууда. Натыйжада калктын айрылуу катмарына бекер документ берилмекчи. Мамлекеттин баягы карамагында болгон биздин өспүрүмдөр болсо, бул ошол эле биздин балдар үйүндөгү, андан тышкары дагы бир категория бул биздин ошол карылар үйүндөгү адамдарга толугу менен ошо мамлекет каржылаган, же болбосо ошол эле баягы пенсионерлер ошол кары үйлөрүндө болсо, андан кийин биздин ошол улуу дүйнөлүк согушка катышкан ардагерлерге, ошол эле Баткен окуяларына катышкан ардагерлерге ошого окшогон бир нече категориялар боюнча ошол ID паспортты төлөмсүз алууга атайын кампания жүрөт. Бул компаниянын мөөнөтү дагы бар. Ошол мөөнөт чектелген мөөнөт ичинде ошондо атайын кампания жүргүзүлөт да. Данияр Иманалиев ушундай эле шарттар ишкерлерге дагы каралып жатканын айтат. Мисалы эми бизнеси жүргүзүү процедуралары жөнөкөйлөштүрүлөт. Биздин 100 күндүн ичинде ошол биздин ишкерлерге жана инвесторлорго колдоо иретинде эгерде ошол салыктар боюнча же болбосо социалдык төлөмдөр боюнча баягы карыздарын 100% төккөн учурда алардын баягы санкциялары, штраф пениялары 100% кыскартылат деген норма киргизилет. Бул деген башкача айтканда ошол биздин ишкерлерге колдоо иретинде эгерде буга чейинки салыктардан же болбосо социалдык төлөмдөрдөн карыздар болсо, аларды жойгон учурда санкция, пеня, штрафтардын баары булар жокко чыгарылат да. Ошондой эле атылган багытта электрондук форматтагы экспорттук, импорттук операцияларда бирдиктүү терезе маалыматтык тутумун ишке киргизүү пландалган. Муну менен катар бир аялдама принциби боюнча товарларды сыртка чыгарууда ветеринардык, фитосанитардык жана санитардык контролдоо процессин четтетүү жолу аркылуу тышкы соода тармагындагы чаралар каралууда. Ага ылайык ЭАЭПке мүчө өлкөлөргө Кыргызстандан товар экспорттоодо бири-бирин кайталаган ветеринардык жана фитосанитардык текшерүүлөргө тыюу салынды. Айыл чарба өсүмдүк продукциялары экспортко жиберилип жаткан лабораториядан өткөндөн кийин, атайын кароодан өткөндөн кийин фитосанитардык сертификат алынат. Фитосанитардык сертификат алгандан кийин бажы процедураларын өтөт. Буга чейинки болгон мыйзамдарда ушу бажы процессин өткөндөн кийин кайра чек арада фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл өткөрүлчү да. Былтыр таажи вирусу күч алып тургандагы абал эстен кете элек. Эпидемиологиялык кырдаал социалдык маанилүү айыл чарба товарларынын, тамак-аш азыктарынын тийиштүү корун камсыздоого мажбурлады. Аларга карата бааны кармап туруу боюнча чаралар дагы өкмөттүн 100 күндүк планына киргизилген. Мына ковидке тиешелүү маселелер дагы жакшы жазылыптыр. Азыркыга дейин мына ковид илдети бүтө элек. Ушуга болгон күч аракеттерди салып, ушунун үстүнөн иштеш керек. Анткени мен окуп чыксам, өзүм ошо билген, өзүм сунуш кылгандагы маселелер көп эле жазылыптыр. Тандалган багыттар, алдыга коюлган кадамдар туура, бирок өлкөнүн азыркы абалында атылгандарды аткаруу оңой эмес экенин айтат мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова. Ошол эле 100 күндүктө каралып атат да, жанагы архитектура менен курулуш жаатында бирдиктүү терезени киргизүү боюнча ошону иштетүү. Бул маселе мен жаңылбасам бир канча жыл болду. Уже бар ал терезе. Бирок иштебейт. Мына канча деген адамдар арызданып атышат. Ал жерде ошондой бир мафия өзүнчө эчтеке ала албайсың, кичине мындай башкача сүйлөшүп эметпесең, ишиңди бүтүрө албайсың деп. Мен ойлойм, ушул 100 күндүктө бул өкмөт ошол маселени бир эмесин аягына чыкса, жанагы бирдиктүү терезе чынында эле иштеп калса, бул өтө чоң буларга мындай бир ийгилик болот да. Баары тең анан айтат, ушул Мариповдун өкмөтү ошону ишке ашырган деп. Өкмөт ишке ашырууга белсенип жаткан бул иш-чаралардын аткарылышын калың журт күтүп турат. 1-июнга дейин атылган пландарды жасай албаган мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилеринин жоопкерчилиги каралат. Кандай жаза алышарын карап туралам. Айпери Самат кызы, Тилек Жуматаев, Нью ТВ.